Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн биз кыргыз тили сабагынан көнүгүү иштөө сабагын аткарабыз. Максаты өтүлгөн лексиканы кайталашат, сөз өзгөртүүчү мүчөлөр жөнүндө маалымат алышат, аларды сөз жасоочу мүчөлөрдөн ажырата алышат. Мектеп тартиби менен күндөн күнгө тааныша беришет. Сабакка кечикпөөгө, кыйкырып сүйлөбөөгө үйрөнүшөт. Өздөштүрүлгөн сөздөрдү андан ары тереңдетүү үчүн практикалык көнүгүүлөрдү аткара алышат. Биринчи тапшырмага көңүл бөлөбүз. Гыла мүчөсүн коюп, маанисин түшүндүргүлө деп жатат. Бул жерде балдар сабакка кечикпей келгиле. Экинчи, дайыма тартиптүү балдар болгула. Үчүнчү, класста кыйкырып сүйлөбөгүлө. Ал эми д мүчөсүн коюп жазгыла деп жатат. Азат математика сабагында 4 маселе чыгарды. Атай мелдеште 100 метрге чуркады. Андан кийинки сүйлөмдөргө көп чекиттин ордуна д мүчөсүн коюп, дептерибизге суулуу кылып жазабыз. Төртүнчү көнүгүүгө көңүл бурабыз. Сүйлөмдөрдү толуктагыла деп жатат. Бул жерде сүйлөмдөргө биз ыңгайлуу мүчөлөрдү улап жазабыз. Мен жайкы каникулда. Өзүбүз улап дептерге жазабыз. Аларга өрүк, карагат. Июл айында ата-энем менен. Сүйлөм бүттү. Күн. Биз сууга түштүк. Жакшы. Бош убактымда. Ушул берилген сүйлөмдөрдүн көп чекиттин ордуна ыңгайлуу сөздөрдү коюп жазабыз. Алтынчы көнүгүүдө бат айткыла дейт. Биз буга чейин жаңылмаштарды кайталап келгенбиз. Кана мен аркаман кайталайбыз. Биринчи биз жайыраак айтабыз. Экинчи андан катуураак айтабыз. Үчүнчү батыраак айтабыз. Эсеп оңой чечилет, эгер кулак төшөсөк. Антпегенде кечигет, алуу кошуу 5 эсеп. Эсеп оңой чечилет, эгер кулак төшөсөк. Антпегенде кечигет, алуу кошуу 5 эсеп. Эми бат айтабыз, кана кеттик. Эсеп оңой чечилет, эгер кулак төшөсөк. Антпегенде кечигет, алуу кошуу 5 эсеп. Мына көрдүңөрбү балдар? Биз ушул нерсени бат-бат айтып, жаттап, анан жөнөтөбүз. Ал эми 5-чи тапшырмага көңүл бурабыз. Бул жерде 5-чи тапшырманы аткарып, дептериңерге жазып, андан кийин ар кимибиз сулуу жазгандан кийин жөнөтөбүз.